Саламатсыздар, урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кезектеги цензурасыз маекти баштап отурабыз. Негизи азыркы учурда коомчулукта бардыгы эле депутат болгусу келет. Тагыраагы Кыргызстанда бардык кыргыз депутат болгусу келет. Ошол эле маалда биз парламентти жамандайбыз. Депутаттар андай мындай шайлоого келгенде кайра эле өзүбүздүн талапкерлигибизди көтөрүп чыгабыз. Таза болбой калганда, тууган уруктан кимдир бирөө талапкер боло турган болсо, аны колдоп элдин баарын айтабыз. Бул жерде тайкен бар эле, байкен бар эле, добуш берип койгула деп. Азыркы тапта дагы бир ушундай эки мандат бош болуп турат Бишкек шаарында. Ушул эки бош орунга азыркы тапта күч сынашкандар өтө эле көп. Башында 25 кишиден ашыгыраак өзүнүн арызын таштап, ушул жерде мен шайлангым келет деген. Анын бири Исхак Масалиев. Таң калыштуусу болгону, Исхак Масалиев депутат болуп турат азыркы учурда. Анан кайрадан талапкер болуп атат. Ушул кызыктуу маалыматты тактоо үчүн жана башка парламенттин иши боюнча суроолордо жооп алуу үчүн биз студиябызга Масалиев Исхак Абсаматовичти чакырганбыз. Кош келипсиз. Жогорудагы суроого жооп берсеңиз, эмне үчүн депутат болуп туруп кайра депутат болгуңуз келди? Мандат алгандан кийин кайра мандатка чыккан. Бул жерде болгуңуз келди деген мага жарашпайт. Мен партиянын жетекчиси болгондуктан депутаттык мандатка күрөшкөнгө милдеттүүмүн. Ал эми депутат болуп туруп кайра ошол эле парламентке депутат деген бир жагынан кызыктай көрүнөт. Кээ бир түшүнбөгөндөр айтып атат, сиз эмне эки мандат алып каласызбы? Ооба, мен тамашалап айтам, ооба, эки кабинет болуп калат, эки машина болуп калат, эки айлык алам десем, кийин түшүнө баштайт. Жок, жөнөкөй эле маселе. Бүтүн Кыргызстан партиясы шайлоодо тизмеси партиясы утуп туруп 6 депутатка ээ болду. Эгерде мен бир мандаттыктын коюп туруп депутаттык добуш берүүдөн ута турган болсом, эми ал божомол да болсом, анда бүтүн Кыргызстандын фракциясына дагы бир депутат кошулмак. Партияга мүмкүнчүлүк берилет. Партия. Мен ал мандатты тапшырмакмын да. Бул бир турган иш да, аны көп түшүнбөй атат да. Ошондуктан эгерде мен көз карандысыз өзүм партиянын атынан чыккан депутат болуп калмакмын да. Бирок Борошайком баштаткандан кийин мен андан ары күрөштүн кереги жок деп, кажети жок деп таап, азыр эч кандай аракет кылбай атам. Алар мыйзамсыз мага баштатканга көрсөтмө беришти. Эгерде депутат болбой калганда бул мандат сакталып кала бермек. Албетте. Мыйзам ушундай жазылган. Бул чектөөлөр кызмат тапшыр деген бул мамлекеттик кызматкерге тийиштүү, бирок депутаттан жана президенттен тышкары деп жазылган да. Демек, мен эгерде тизме менен шайланган, бул бир принцип менен шайланган, ал эми түзмө-түз бир мандаттуу шайланган башка принцип менен. Экинчиден, мага төш белги бергенден кийин мен талапкер эмесмин. Ал жерде чектөөлөр талапкерге тийиштүү болчу да. Бир эле тизмеде талапкер болуп туруп, башка жактан чыгарган мүмкүн эмес ал туура. Бирок мен депутат болгондон кийин андай мүмкүнчүлүк мага таанымал эмес. Ошондуктан мен аракет кылып көрдүм. Бул максат жөнөкөй эле. Парламентте оппозициянын күчү бир кишиге көбөйсө жакшы болмок да. Эми дагы бир нерсе да, экинчи тарапты көрүп атышат. Мисалы ошо Исхак Масалиев бүтүн Кыргызстан менен келди. Эми фракция менен келгенден кийин фракциянын саясатын жүргүзүүгө мажбур болуп калат. Эгерде жалгыз өзү чыга турган болсо, кичине кененирээк мүмкүнчүлүк болот, өз алдынча өзүнүн позициясын билдирүүгө деп. Анан кийин ушул эле мисалы Адахан Мадумаров менен дагы балким ортодо келишпестиктер барбы деген да ойлор болду. Бүтүн Кыргызстан тизмесине кошулганда мен өзүм партиямдан уруксат сурап туруп, эки партиянын ортосунда келишим түзгөнбүз расмий түрдө, кызматташы боюнча. Ушул шайлоодо биз бириккен тизме менен чыгалы деп, менден тышкарыда бир-эки коммунисттерде тизмеде болчу эле. Ошондуктан аракеттерди бириктирели деп. Парламенттик ишмердүүлүгүндө, парламенттин ичинде көз караш боюнча Адахан Кесенбаев менен башынан сүйлөшкөнбүз. Мен өзүм жеке көз карашым боюнча добуш бергенге укуктуумун. Бирок бүгүн жалпы маселебиз бир болгондуктан, көз карашыбыз бир болгондуктан биз биримдикте иштеп атабыз. Ал жерде карама-каршылык бере турган негиз жок болуп турат. Кээ бирлер туура эмес түшүнүп алып, Мадумаров улутчулдук же Мадумаров тиги айткан бул туура эмес да. Бүткүл Кыргызстанга кызмат кылыш керек. Ал эми эң жөнөкөй жарандардын өкүлү бул бүтүн Кыргызстандын командасы болуп атат. Ошондуктан коммунисттер деле ошол командага кошулуп чогуу иштегенге биз жол бердик. Фракциянын ичинде ички саясат жок экен деп. Фракциянын ичинде карама-каршылык. Бүгүн эми жыйында бир гана ай өтүrdү, 4-5 жыйын болду. Анда карама-каршылык алып бере турган маселе коюлган эмес, чыккан эмес. Эми мисалы сиздин ошол ишмердүүлүгүңүздү карай турган болсок, сиз 2000-жылдан бери депутат болуп келатасыз. Азыр бир 5 жыл өтүп кеткен жана. Ортодо бир 4-чакырышта шайланган. Жалпысынан сиз азыр 5-жолу депутат болуп атасыз. Анан биз жылда парламентти жамандап келебиз. Жылда депутаттарды жамандап келебиз. Анан мисалы депутаттар иштебейт, анан депутаттар алсыз, күчсүз, же болбосо интеллектисине дагы асылабыз, коомчулукка ала турган болсок. Анан азыркы тапта улам парламент шайланып келген сайын тескерисинче алсыздай болуп баратат. Мурунку парламенттер мисалы ошол эле экинчи чакырылышты, үчүнчү чакырылышты, 4-5-ала турган болсо күчтүү болгондой сезилет да.
азыркы бүгүнкү парламент менен эсептеп келгенде. Анан мына иштерди баштадыңыздар, өзүңүз айткандай 2-3 отурумда отуруп койдуңуздар, кесиптештериңизди көрдүңүз, ал жакта талкуулуу болгон темалар болуп атат. Кандай баа бересиз? Мен кесиптештерге баа бере албайм. Жалпы парламенттин өзүнө. Кандай болсо да ар бир депутат 3-4 миң добуш менен келди. Парламентке эл алып барды. Ал эми сабаты, билими, тажрыйбасы ар бир депутат ар кандай да. Кээ бир адамдар балким кылган ишинде бизнес болобу же башка жерде өзү ийгиликтүү иштегендир да. Ал эми парламентке барганда айрым депутаттарды мен байкап атам, алар ары бери түшүнөрүк каяка барды, эмне максат менен, милдети кандай, мүмкүнчүлүгү кандай. Ал мен бир аз убакыт өткөндөн кийин баа берсек болот. Сиз туура байкадыңыз. Кыргызстан эгемендүүлүк башталгандан бери барган сайын парламенттин сабаты башкача болуп атат, сапаты төмөндөп баратат деп айтсак болот. Адашпайбыз. Себеби бүгүн парламенттик жумуш, парламенттин милдети, парламенттин укугу, депутаттын милдети жана укугу деген көп түшүнбөй атабыз да. Кээ бирлер айтат, конституция өзгөрүп кетип, укугуңар жок. Бар укугу. Мисалы үчүн президентке импичмент көрсөтүү укугубуз бар. Өкмөткө ишенбестүүлүк көрсөткөн укугубуз бар. Өкмөттү кызматтан бошотууга сунуш бергенге укугубуз бар. Сунуш эле беребиз. Сунуш бере алабыз. Бирок эгер сунуш негизделген болсо, президенттин айлоо жок кызматтан бошотуш керек болот да. Анан ошол эле президент деле мыйзам алдында бизге окшоп тең туруш керек да. Эгер президент мыйзамды буза турган болсо, же жогорку кеңештин ишмердүүлүгүнө аралашкан болсо, анда импичмент жарыялаганга толук негиз болот да. Бирок ага саясий эрк керек. Саясий эрк азырынча жетишпей турат. Ушул саясий эркке келип токтолгондо баягы ошол эле Эдил Байсалов айтпады беле шайлоонун алдында. Айланайын, азыр биз өзүбүздүн эптеп баланча депутатыбызды өткөрүп алсак анан болду. Оппозиция өзүңөр кыйкыра берле, кылыбыз кыйшайбайт деп. Эми бул азыр практикада ошол ишке ашкандай эле болуп турат да. Ал жигит мындай өмүр бою НПОдо иштеп туруп, кээде жашыын сырларды ачык чыгарып койгон да. Ал айтылбаган сөздөрдү ачыкка чыгарып койгон да. Бирок ал план. Биз уруп да ойногонубуз жок, кылыбыз да кыйбайт деп бүт дүйнөгө жарыялап койгон да. Силерди тоготпойбуз деген сөз. Эмне кылсаң ошол кылгыла. Бирок ал туура эмес көз караш, анан кийин президент оңдоп койгон болду, андай болбойт. Ким болсо да, депутат болсо да, бир добуш болсо деле аны менен сый урмат менен иштешибиз керек. Бирок ошондой эле биз тараптан деле өзүбүз жанагындай этиканы сакташыбыз керек да. Анан 2 күндөн бери биз ушул сиз айткан киши биз менен талашкан, бул бир аз токтош керек да. Баары бир Силер эми сунуш бере аласыздарбы? Ушул мисалы өкмөт жана азыр министрлер кабинети деп айтып калбадык. Министрлер кабинетине жалпы эмес бир мүчөсүнө сунуш берип, ушул адамды алмаштыргыла. жөнөкөй эле сунуш. Мен кече кесиптештериме түшүндүрүп бердим. Түшүнүүгө аракет кылдым да. Жөн эле тиги президент карап кой, бул туура эмес сүйлөп атат деген ал жетишпейт. Эгер биздин комитетибиз конституцияга ылайык мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамды изилдеп, ал жерде тыюу салынат. Мамлекет кызматкер саясий көз карашын саясатта аралаштырганга мүмкүн эмес деген сөз бар да. Тескерисинче ал мындай сын пикир айтууга мүмкүн эмес. Мисалы үчүн биз деле өкмөттү урушкан күндө деле негиз болуш керек да. Анан ошого байланыштуу биз эгер комитет карап туруп ошол жигиттин айтылган сөздөрүндө кандай бир мыйзам бузуу болсо, ошонун негизинде биз сунуш бере алабыз. Ал эми бизди жаман дейби, жакшы дейби, ал өзүнүн эрки. Бирок мамлекеттик жогорку даражада кызматта турганда бир аз эске алыш керек да. Аны бир кишини дайындаган ал кишини. Бизди эл шайлаган. Каалайбы, каалабайбы? Элдин өкүлү биз болуп атабыз, ал эмес. Буга чейинки мисалы мамлекеттик түзүлүштү карасак, президенттик парламенттик болду, анан парламенттик башкаруун жашадык. Бирок формалдуу түрдө болсо дагы бизде парламенттикте жашадык, ал жерде депутаттардын укуругу кичине узара түшкөн. Анан азыр жогоруда айткандай 1-2, 3 шарттарды эсептеп кеттиңиз, мисалы импичмент жарыялоо, же болбосо министрлер кабинетин алмаштыруу боюнча сунуш берүү. Сунуш эле берүү. Эми бул жагына келгенде, мисалы парламентарийлер, ошол эле депутаттар мыйзам жазуу менен эле чектелип, балким бул менен ошол депутаттардын түз милдети тагыраак аткарылып атат деген да түшүнүк бар да. Мисалы мурда депутаттар көбүнчө саясий шоуго берилип кеткен, эми азыр саясий шоуго катышууга укугу жок. Демек бул жерде жалаң мыйзам менен отуруп калат деген дагы пикирлер бар. Мыйзам деген бул нормалык акт деп эсептелет. Мыйзамды жогорку кеңеш кабыл алат. Эгерде ушуга дал келип калса, керек болсо депутаттар көпчүлүк менен, добуш менен мыйзамды кабыл алса мүмкүн да. Ошол өкмөттүн түзүмүнүн эрежесине, тартибине биз бекитебиз да. Эгер керек болсо, эртең мыйзамды өзгөртүп коюп, каалагандай кылсак болот. Бирок ал үчүн саясий эрк керек. Эгерде мындай эле ушундай чиновниктер бизди тебелеп эле маскара бош кылып таштаса, анда айла жок ошого барат да депутаттар. Суроону кайра жөнөкөйлөштүрүп берүүгө аракет кылайын. Эми азыркы конституция менен парламент түздөн түз мыйзам чыгаруу жана мыйзам жазуу менен
мыйзамдарды кабыл алуу менен алектенген мүмкүнчүлүк болуп калды, анткени саясаттан четтетилди. Бул жакшы деген да түшүнүк бар. Андай эмес, андай эмес. Бул туура эмес түшүнүк. Саясий партиялар 6 партия өткөндөн кийин ар бир партиянын саясий көз карашы бар. Көз карашы бар, максаты бар, программасы бар. Демек саясаттан алыс эч ким кетпейт. Бир мандаттуу округтан шайланган алар туура элдин өкүлү түзмө-түз болуп атат. 34 депутат, ал башка, 36 депутат, ал башка. Бирок саясаттан эч ким кете албайт, эч ким алыстай албайт. Аны чектөө койсоң деле бошой албайт. Ал бир гана аткаруу бийликтин кызматкерлерге саясатка аралашпа деп айтышы мүмкүн. Мисалы мурда мындай болгондо коалициялар бирге калып, же болбосо фракциялар бирге калып, жакпаган өкмөтүн кетирип жиберип, кайра жаңысынан Азыр деле болуп атпайбы? Ата журт деген баягы бир мандаттуу шайланган депутаттар баарына өзүнө кошуп алып, биз ушунча көп күч деп атпайбы? Ал мыйзамда мүмкүн эмес андай, бирок жасап атат. Баягы биз сен Эрмек байкасаң, байкабасаң, көнгөн адаттан кете албайбыз. Коалициялык көпчүлүк болбогон күндө деле, бирок көпчүлүк түзгөнгө аракет кылат. Мына күч биздики деп. Биз 15 кишиге 16 киши кошуп алдык, мына 30 депутат биз көпчүлүкпүз деп айтып атат да. Ал мыйзамда туура. Конституцияда жазылган эмес, бирок мыйзамда бар да, коалициялык көпчүлүк ашчылык деген бар. Мен кесиптештерим айтат, андай эмес, конституция жазылбайт. Эми конституцияда кызыл светофорго өтөсүңбү жашылга деп жазылбайт да, туурабы? Аны кийинки норматив менен законду башыш керек да. Анан кийин ал жерде жазылып турат. Фракция башка жолу менен шайланган депутаттарды өзүнүн катарына кошо албайт деп жазылып атат. Менин кесиптештерим айтат, жок, конституция уруксат берет, андай эмес. Конституция бир гана уруксат берет. Депутаттар фракцияга жана группага кошулганга укуктуу дейт. Демек кантип кошулат? Ал мыйзам менен чектелет да. Анан каалагандай бурмалаган бул ушу адатка айланып кетти. Өткөн жылдан баштап биз бул адатка айланып кетти. Каалагандай түшүнүк кылып атабыз да. Боршойкомду каалагандай чечмелеп атат. Лидерлер де каалагандай чечмелеп атат. Кимге күч болсо ушу каалагандай чечмелеп атат да. Байкасаңыз биринчи күндөн баштап Мадумаров экөөбүз эмне гана айтып атабыз. Мыйзамга таяналы, мыйзамга таяналы. Кандай отурсак ошондой кетебиз деп. Болгону ошол эле. Жок, бул жерде конституция жазылган эмес. Эми конституция мен кайталап коеюн. Конституция жазылбайт. Канча саат канчада укташ керек деп. Же кайсы светофорго өтүш керек, же кандай эреже такса, ал башка документтер менен, мыйзам жана башка нормативдик акттар менен бекитилет. Болду. Ошону түшүнүшүбүз керек. Каалаганда мен ушундай түшүнөм деген ал жарабайт да. Конституциялык палата бар, азыр сот болуп калды. Ал чечмелеп берет. Жогорку кеңеш чечмелеп бере алат. Кабыл алган орган. Анан ушуну мен түшүнбөйм. Эми азыр биз регламент боюнча иш жүрүп атат. Аны сөзсүз жаңылатыш керек. Ал жерде эскирип калган нормалар бар. Дал келбеген нормалар. Аны жокко чыгарышыбыз керек, бирок эрежени биз каалагандай жазып койсок болот. Кандай ишмердүүлүккө жакшы болсо ошону жазышыбыз керек да. Эми азыр өлкө ичиндеги түрдүү окуялар болот да, саясий, социалдык, анан дайыма ошого биз түшүнгөн бир эксперттерди, адистердин пикир алабыз. Эми сиздин депутаттык ишмердүүлүгүңүздөн сырткары карап турган болсок, сиз салык кызматында, бажы кызматында да эмгектенип келгенсиз, жетектөөчү кызматтарда. Ал жакта да тажрыйбаңыз бар. Милиция кызматта иштеген, полиция кызматта жетектөөчү эмес кызмат. Негизи биз азыр коомчулукта талашта жаратып аткан азыр салык кызматы, салыктын жаңы кодекси болуп атат. Салыктын да жаңы кодекси, анан кийин азыр бажыдан товар келиши оор болуп атат. Ошону менен азыр бизде кымбатчылык болуп атат. Мисалы илгери бир калемди 1 сомго алсаң, азыр 1 сом 50 тыйын болду. Эмне дегенде бунун азыр келип аткан баасы кымбат биринчиден, экинчиден керектүү өлчөмдө келбей жатат. Ушул жакка келгенде азыркы жаңы салык кодексине токтолсоңуз, сиздин мисалы адис катары элдин чоочулуусу негиздүүбү? Бул салык кодексине жанталашып акыркы саатка чейин мурунку жогорку кеңешти мажбур кылып кабыл алдырып койгон да. Себеп эч качан бир да мамлекетте кетип бараткан парламент мындай чоң салмактуу мыйзам кабыл албайт. Себеби өкмөт түшүнүп аткан. Азыркы парламент бул салык кызматты кабыл албайт, салык кодексин кабыл албайт эле. Себеби жер-жерден келгенде алар айтат эле, каяктагы контролдук кассовый машина деп атасыңар. Кантип силер айтып атасыңар? Элибиз сиз айткандай кымбатчылыкка кирип атса, биз кантип кассалык машина? Анан айтып атабыз, 50 000 сомго биз программа бекер беребиз деп. Программада кеп эмес. Ошол аппараттын акчасы ким төлөп берет? Мына туп-туура айтып атасыз. Эгерде жүк бизге Кыргызстанга келбесе, базарда ишмердүүлүк төмөндөп кетет. Демек ошончо миңдеген, жүздөгөн, миңдеген адамдар жумушсуз калат. Алардын үй бүлөсү бар, бала чакасы бар. Эгерде аларды социалдык баягы жөлөк пул деп коебуз, пособие татыктуу болсо, биз үнчүкпай турсак болот эле. Жок да пособие. Сиз айткан эле кымбатчылыктан да. Кымбаттап атат. Бир жылдын ичинде тамак азыктар баары кымбаттап кетти. Күйүүчүсү майда айтпай эле коеюн. Казакстанда
Жана жөндө газдын баасы көтөрүлсө эл чыкты. Бизде 20 сомго кымбаттап кетти ГСМ күйүүчү заттар. Биз үнчүкпай чыдап турабыз. Кече өкмөттүн бир өкүлү айтат, эл түшүнүм менен кабыл алат. Түшүнүм менен эмес, чыдап атат деп коебуз. Айласынан. Айласыздан. Биринчиден айласыздан, экинчиден биздин балдарыбыз ушул Россияда иштеген акча жөнөтүп бираз жеңилдик берип атат. Болгону ошол. Эгерде алардан кызмат алар көчөлөрдө шыпырып идиш аяк чууп бирөөнүн балдарын багып акча жөнөтпөсө, анда эч жагы эле ассалам алейкум кылмак. Бул бийликти баарыбызды тең, депутатыбызды, президентибизди, өкмөттү баарыбызды кубаламак. Бирок ошого баратабыз биз. Биз тескерисинче жанагы салыкты көбөйтөбүз деп. Эсиңерде барбы? Президент өткөн жылы өкмөт башчысы менен чогуу тарифтерди энергетика көтөрүш керек 4 сомго чейин деп айткан. Юридикалык Мекемелерге. болбойт андай. Мен түшүнүп атам да, сиз да түшүнүп атасыз. Юридикалык 10 сом кылсаң дагы аягында ким төлөп берет? Эл төлөйт, пайдалануучу төлөйт. Кимге услуга кылсаң, кызмат кылсаң, сен ошонун басына киргизип койсуң да, айла кимди алдап атабыз биз? Юридикалык фирмалар төлөйт, баланы төлөйбү алар? Алар пайдасын жоготпойт. Кайра бааны көтөрөт. Эми бул жерге келгенде азыр бизде жогорку кеңеште кайсы бир деңгээлде болсо да укук бар, мүмкүнчүлүк бар. Ушул салык кодексин убактылуу токтотуп, же болбосо мындай ишке киргизүүсүн узартып коюуга барбы? Мисалы 24-жылга чейин, же болбосо 23-жылга чейин деппи, же болбосо абал эми экономикалык өзүнүн көрсөткүчтөрү бар да. Абал ушул пайызга көтөрүлгөнгө чейин, түшкөнгө чейин деп. Жок, бул жерде жогорку кеңеш сунуш бере алат. Сунуш гана бере алат. Бул жерде эл чыгып токтоткула десе, бизде өкмөт ушундай адат кайралды. Эл чыкса, алар токтотот. Депутаттар айтса токтотпойт да. Депутаттар элдин өкүлү болгондуктан ошолорду айтып атабыз. Бюджеттик комитетте башкаларда мен комитет мүчөсү эмесмин. Депутаттар айтып атат, ай, шашып кеттик. Элдин аалына жараша, мүмкүнчүлүгүнө жараша салык көзүн өткөрүш керек. Эгер салык кодексинде биз башында жазып койсок, жыл сайын 20 сом кошулат десе, элдин аң сезими көнөт эле. Жок, биз эртең бюджетти көтөрүшүбүз керек деп асманга чыгарып жиберсек, ойлонгон эми Акылбек акылдуу жигит. Бирок кээде мындай авантюристтик көз карашты токтотуш керек да. 400 миллиардты жыйнай алабызбы? Канча? 400 миллиард. Киришеп. Жок, келечекте жыйнайбыз да. Эгер ГСМдин баасы кымбаттап кетсе, акциз налогдун көлөмү көбөйүп кетет да. Туура. Башка НДС көбөйүп кетет да. Көрсөтүш өзгөрүп кетет. Эгерде Казакстанда жанагы ызы чуулар бир аз узарып кетсе, анда товаропоток бизден өтөт да. Демек бизде бажык төлөмдөр көбөйүп кетет да. Анан эгерде биз ишмердүүлүгүбүз кичине болсо, көтөрүлөт, маселе жок. Бирок 140 миллиарддан 400 миллиард деген бул мен ишенбейм. Мен мындай айтайын да. Андай жөнөкөй жол менен көтөрө албайт. Фискалдык саясатты күчөтүп, көңүлсүз ар бир ишмерди калтырып алсак, анда топтосок болот. Бирок биз айла жок бүгүнкү күндө көп нерсеге көз жумуп атабыз. Аянтка чыкпаса эле болду. Иш менен алек болсо эле болду. Бизге ошо керек болуп атат. Керек болсо чет өлкөдөн келген акчаларды деле доход деп Акылбек Үсүнбеков сунуштап бериши мүмкүн да. Ошол доходдон налог төлөсүн деп. Ага барсак андан бетер кыйын болот да. Биз рахмат деп аларга эстелик коюшубуз керек, биз мигранттарга. Биз тескерисинче алардын переводдоруна көз күйүп атат өкмөт. Мен байкап атам аны. 2 миллиард доллар жыл сайын которулуп атат. Ошону кичине алып калсак жакшы болот эле деп. Демек мындайча айтканда, менин ошол мигрант болуп жүргөн бир тууганым акча сала турган болсо, андан да мамлекет каалап атат дейли, өзүнүн дойласын алып. Чын айтканда, мыйзам боюнча сен чөнтөгүңө келген 200-300 доллар бул доход деп эсептелет да. Доходтон төлөш керек да. Мен айтып атканым, бул кадам керектүү нерсе, мыйзамга дал кирет. Бирок саясий жагынан туура эмес. Мен ойлоп атам, эгерде биз өкмөт, аткаруу бийлик, завод, фабрикаларды көбүрөөк курганда, ошол ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгында салык кошулат да. Акча бербесек, дыйкандарга тыйындап акчаны берип, кыйнап берип атып, сууду жеткире албасак, ал дыйкандын эмгеги жерде калат да. Дыйканчылык көп бербейт акчаны. Президент өткөн жылы жарлыгы менен салыктан бошотту. Айлана салыктан ал бюджетке таасир бербейт. Ал популисттик кадам деп эсептелет. Дыйкандар сүйүнүп кетет, бечара бизге рахмат деп салыктан бошотту. Ал сен ансыз деле төлөгөн эмессиң салыкты. 4 сотка сенин участогуң болсо, кайсы салык төлөп атасың сен? А соцфонд бул башкача. Соцфонддун акчасы бул келечекте сенин каржылыгыңа топтолгон акча деп эсептелет. Ошону түшүндүрүшүбүз керек. Биз болсо салыктан бошоттук, кандай азамат бизде кол чабып атабыз? Андан кол чабыш керек. Эгерде ушул Лелек районунда же Баткен районунда билтеген бир ишкана курулуп калды, тажиктер менен кошо болобу же бөлөкпү? Ошол жерде 100 киши иштеп калса, айлык алып калса, ийгилик деп кол чабыш керек ага.
А биз болсо мына Сокулукта туалет ачканга замакин барып кызыл лента кескен бул көрсөткүч эмес да. Бул уяттуу нерсе. Муну көрсөтпөш керек. Бул адаттан айланган жок. Бир заправка ачканда лента кесет. Баняны ачканда лента кесет. Бул эмне деген сөз? Завод, фабрика ачканда. Ошондо биз ишкерге тоскоолдук кылбай туруп, бир салык төлөбөй, мына кура берген мына жерде 5 жыл сага тийбейбиз деп койсо иштейт ал. Эми соңку суроо болсун, мисалы азыркы тапта ошол оппозициялык көз караштагы саясатчыларга кысым күчөп атат деген сөздөр бар. Ошол эле маалда сиз дагы башкы прокуратурага барып сурак берип чыктыңыз. Ошону түшүндүрүп берип кетсеңиз. Себеп дегенде азыр ошо Мадумаровдун иши боюнча Исхак Масалиевди суракка чакырып атат. Анын кандай тиешеси бар деген суроолор бар. 2009-жылы мен Жогорку Кеңештин депутаты болгом. Комитет мамлекеттик түзүлүш маселе боюнча комитеттин мүчөсү. Ошондуктан мен тергөөдү сурандым. Силер бир тараптуу жамандаган тарапты чакырып атасыңар. Мени да чакыргыла, мен да түшүндүрүп берейин. Ал протокол күчүнө кириш үчүн кандай жол жобосу бар деп түшүндүрүп бердим да, өзүмдүн түшүнүгүмдү. Ал парламент ратификация кылгандан кийин, келишим түзгөндөн кийин, ратификация болгондон кийин күчүнө кирет. Демек ага чейин эч кимди жоопко тарта албайсыңар. Бул аракет деп эсептеш керек. Аракет үчүн эч качан да жоопко тартылбайт. Демек Адахан Мадумаровдун кол койгон протоколу күчкө кирген эмес. Ага жооп бербейт. Толук кандуу күчкө кирген эмес. Юридикалык последствиясы жок, таасири жок. Бирок маселе чечилген болчу, жол ачылган да. Ошондой эле эгерде салыштырмалуу кечеги 39-протокол боюнча анда жоопко тартыш керекпи? Мен негизи каршымын. Себеби сүйлөшүү мезгилдеги кол коюлган протоколдор баары жыйынтыкталып туруп бир келишимге барат. Келишим бекитилип Жогорку Кеңешке барат. Андан кийин бекиткенден кийин ошондо күчүнө кирет. Демек бул протоколго таянып тажик тараптар дагы эчтеке кыла албайт. Азыр биз дагы жоопко тартканыбыз турабыз. Мен акыркы окуядан кийин байкадым, жана Ятимов деген алардын экендери ал бул протокол жөнүндө сөз кылган жок, ал башка протокол жөнүндө сөз кылып атат. Ошондуктан бул жерде талаштын кажети жок. Мен акыркы сессияда биз ушул маселе койгондо мен мамлекетчил катары айттым. Кергиле, чукуламай токтоткула, биз алдына кетебиз десек, анда барышыбыз керек ага. Бүт саясий көз карашка карабастан токтотушубуз керек бул маселени. Канчалык адистер ушул жерде сиз айткандай эксперттер келип, бирөө чечмелеп жамандап атса, бирөө урушуп атса, айтылган сөз баары жаман таасир бериши мүмкүн. Сүйлөшкөн тарап башкача кабыл алат. Силер ушундай кылдыңар деп, силер ушундай кылдыңар деп. Ошондуктан биз кече жыйында кыскартылган вариантта суроо жоопту токтотуп туруп, маалыматтуу жетишет. Эмне жардам керек деп суроо бердик. Болду ошол эле. Өкмөткө эмне жардам керек силерге? Кергиле, сүйлөшкүлө. Балким бүгүнкү келишим туура эмес болуп калышы мүмкүн. Эртеңки бирок эртеби кечпи бир келишимге келишиш керек да. Маселени чечилиш керек. Албетте, эң негизги маселе чечилиш керек. Мына Кытай боюнча мен каршы дош бердим, Үзөң куш боюнча. Каркыра боюнча каршы дош бердим. Бирок мыйзам кабыл алып күчүнө киргенден кийин мен баш ийишим керек. Маселе чечилди. Жаманаттуу болот, Акаев деле, Бакиев жаманаттуу болот. Бирок маселе чечилди. Талашкан киши жок. Тажикстан, Өзбекстан маселеси бар жерде. Ыраазычылык билдиребиз, бизге келип жогорудагы коомчулукта жана бизде өзүбүздө пайда болгон суроолорго жооп бергениңизге, дагы алдыда жакшы мыйзамдар кабыл алынып, элге жеңилдик болсун деп тилейли. Урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз жогоруда Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев менен маек кылдык. Бул жерде коомчулукта пайда болгон бир-эки суроого жооп алдык. Келечекте дагы эгерде суроолор боло турган болсо, ушул студиядан жолугабыз деп ишеничти айта алабыз. Сиздер менен мен Эрмек Аттыкуров болдум. Цензурасыз маек соңуна чыкты.